Мен айрым айыл өкмөттөрдү сүйөм да, жөн эле сүйөм, ушунчалык жакшы көрөм. Айыл өкмөттүккө адатта алар мындай кудаларды ортого салып, туугандарды ортого салып, досторду, тааныштарды ортого салып, киши салдырып, айттырып, акчасын бердирип, узаттырып, анан айыл өкмөт болосуңар, талашасыңар. А болуп алгандан кийин эч нерсе, эмне иш кылсам экен деп отурасыңар. Рас, эмне иш кылсам экен деп ойлонгудай оюңар жок болсо, күчүңөр жок болсо, көзүңөр бир нерсеге жетпесе, жөн эле отура бербейсиңерби? Азыр мисалы мынау бир айыл өкмөттүн, Ысык көлдөгү бир айыл өкмөттүн каньону экен, Жомок каньону. Бар экен. Ушул көрүнүштү айыл өкмөт сатат экен. Эл келет экен, туристтер акча төлөйт экен көрүнүш үчүн. Бирок келсең мына туалети мынау экен. Бул туалеттин жыты мына жерге чейин келип атат, ушундай мурдуң жар берейин дейт. А жаңы туалет куруп атам дегендегиси мынау экен. Кудай билет, бул 2 жылдан бери турабы, 1 жылдан бери турабы. И ушул 2 очко туалетти бүтүрүп койгонго айыл өкмөт жарабай атыптыр көрсө. Эми ушундай айыл өкмөттөргө мен айтат элем да, урматтуу айыл өкмөттүккө талапкерлер, айыл өкмөт болууну каалоочулар. Рас иштей албайсыңарбы? Анда ачык эле айткыла. Эл чогулсун дагы. Иштей турган адамга айыл өкмөттүктү берели, көзү бир нерсеге жеткендерге. Анан кийин жетпегендерди, силерди сооротуп эле, ар бириңерге ошол бирден кресло сатып береличи. Ошол жерде отуруп, анан көчүңөрдү мынтип нары бери кылып ойноткула дагы. Анан баягы айыл өкмөттүк деген мындай комплексиңерди тырмап ошол жерден кандырып алгылачы. Мунунтип элди оора кылбагылачы сураныч. Атлант өндүргөн газоблок бекем, жеңил жана жылуу.